Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Силерге жаңы стройка кылып үй салып аткандарга, анан шубак кылып үй көтөрүп аткан усталарга кайрылуу. Үй бүткөндөн кийин, шубагы, стяжкасы бүткөндөн кийин отоплениясын биз кылабыз. Анан бул жерде мындай проблема бар да. Муну көрсөңөр, стяжканын үстүндө ошончо раствор калып кеткен да. Мына перфоратордун лопатка бурунда ашылып, азыр тазалап атабыз. Бул вообще катып таш болуп кеткен да, стяжка менен кошочу. Шуну жаңы үй салдырып аткандар, силер шуну талап кылып алсаңар жакшы болот да. Кийин негизи усталар бири-бирин сөкпөй жүрөт да. Муну карасаңар, неровность. Биз буну полный тегиздеп туруп, анан мындай пеноплекс төшөп коебуз да. Пеноплексти салганда жер стяжка неровный болсо, пеноплекс ойноп калат да. Теплый пол болот бул жер. Теплый полдон кийин стяжка куйганда стяжка ойноп калат. Ошондой болбош үчүн достор, жаңы стройка кылып аткандар, үй салып аткандар, силерге бул видео силер үчүн. Ушундай шубак кылгандан кийин, дубал туруп кеткенден кийин стяжкасын обязательно тазалатып, четкий кылдыртып усталарга, анан жөнөтсөңөр жакшы болот.